2024-жылды Кыргыз өкмөтү дымактуу сандар менен жыйынтыктап жатат. Расмий статистиканы карасак, экономика тынымсыз өсүп жатат. ИДПнын жан башына эсептелген үлүшү 12%га өсүп, 132 миң сомго жетти. Чынында эле элдин турмушу жакшырдыбы? Дымактуу сандар жашоо сапатына кандай таасир этүүдө? Расмий өсүш менен реалдуу турмуштун ортосунда эмне ажырым бар? Демек, бул жерде кеп ресурстардын акыйкатсыз бөлүштүрүлүшү жөнүндө болууда. Айрыкча авторитардык режим орногон өлкөлөрдө кирешенин көбү 10% түзгөн элита гана ээлеп, экономикалык өсүштүн пайдасы жалпы элге жетпейт. Андыктан сандарды бир гана математикалык ченем менен эмес, сынчыл көз караш менен карап окуу туура болот. Бул жылы Кыргызстан экономикалык эркиндик индексинде артка чегинди. Дээрлик салыктардын эсебинен жашаган өлкө үчүн экономикалык, ишкерчилик эркиндиктин болуусу абадай зарыл. Мамлекеттин негизги милдети ар бир жаран өз оокатына өзү тең болуп, өз оокатына өзү ээ болгудай баарына тең шарт түзүп, экономикалык эркиндикти камсыз кылуу. Мына ошондо гана салыктарды төлөп, казынаны толтура турган ишкерлердин калың катмары пайда болуп, эл байып, мамлекет күчтөнөт. Алдыда капитал командасы жыйынтыкталып жатканы 2024-жылдын негизги экономикалык куяларына сереп салат. Аны мен Айдана Шабыкеева алып барам, биз менен болуңуз. 2024-жылдын 1-9 айында Кыргызстанда жалпы улуттук кирешенин көлөмү 950 миллиард сомдон ашты. Бул 2023-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 8,4% жогору. Өкмөт буга чейин жыл соңунда ички дуң продуктунун көлөмү 1,5 триллион сомдон ашат деген дымактуу билдирүү жасаган. Кызмат көрсөтүү сектору экономикадагы эң ири сектор бойдон калууда. Бул тармак жалпы улуттук кирешенин дээрлик жарымын камсыздайт. Бирок өнөр жай жана курулуш тармактары дагы таасирдүү өсүштү көрсөтүп, ички дуң өндүрүмдүк үлүшү 23,9%га көбөйдү. Бул өндүрүш тармактарынын өнүгүшүн жана жаңы жумуш орундарынын түзүлүшүн көрсөтөт. Өкмөттүн отчетуна ишенсек, инфляция дагы төмөндөп жатат. Өткөн жылдагы 11,7% менен салыштырганда 4,8%га чейин төмөндөдү. ИДПнын жан башына эсептелген үлүшү 12%га өсүп, 132 миң сомго жетти. Демек, расмий сандар боюнча кыргызстандыктардын кирешеси өсүп, баалардын өсүшү болсо тескеринче жайлап, мындай айтканда жашоо жакшырып жатат. Бирок реалдуу турмуш жакшырып жатабы деген суроо бар. Өкмөттүн мактанычтуу сандарын сынчыл көз караш менен талдоо зарыл. Өткөн жылдын соңунда Кыргызстандын ички дуң өндүрүмү 1 триллион сомдон ашканын өкмөт жетишкендик катары көрсөттү. Алгач аны девальвациянын ченеми менен карап көрсөк, девальвация бул улуттук акчанын кунунун түшүүсү. 2019 жылдын соңуна карата Кыргызстандын ички дуң өндүрүмүнүн көлөмү 590 миллиард сомду түзгөн. 2023 жылдын соңунда болсо 1,2 триллион сомдон ашты. Бир караганда 4 жыл ичинде ИДПнын көлөмү 2 эсе өскөн. Ал эми девальвациянын ченеми менен сынай турган болсок, картина башкачараак. Мисалы 2019 жылдын соңунда $1 69 сомдун тегерегинде болгон. Демек, 2019 жылдын ИДПсын доллар менен санаганда 8,8 миллиард болгон. Ал эми 2023 жылдагы 1,2 триллион сомду азыркы курс менен санасак, 13 миллиард сомдон бир аз ашууда. Демек, 4 жылда ИДПнын валютадагы өсүүсү 35%га жакындаган. Тышкы соодада импорттун көлөмү 80%дан ашкан Кыргызстандын шартында бул көрсөткүчтөрдү доллар менен санаган туура болот. Анткени өлкө саткандан сатып алганы көп жана сырткы сатып алуулардын баары тең доллар менен өлчүрөт. Бирок доллар менен санаган күндө дагы бул жерде биз 35%дык реалдуу өсүш жөнүндө айта албайбыз. Ага таасир эткен бир канча фактор бар. Биринчиси, бул дүйнөлүк рынокто доллардын өзүнүн 2019 жылдан бери девальвация болуусу. Экинчиси, инфляция. Кыргызстандын шартында кош инфляция. Инфляция темасына алдыда кененирээк кайрылабыз. Азыр болсо мен ИДПга таасир эткен үчүнчү фактор жөнүндө айткым келип турат. Кыргызстандын ички дуң продукциясы 2023 жылы киши башына $1,900 түзгөнүн айтып, анын көрсөткүчү соңку 3 жыл ичинде $669 өскөнүн. Ал эми 2010 жана 20 жылдар аралыгында ал болгону $311 өскөнүн баса белгилеп, муну тарыхый өсүш деген эле. Албетте, ИДП экономикалык өсүштүн негизги көрсөткүчү. Ал эми ИДПнын киши башына эсептелген үлүшүнүн өсүүсү калктын сатып алуу мүмкүнчүлүгү өсүп жатат дегенди билдирет. Бирок соңку жылдары экономисттер бул сандарды так окуу керектигин айтышат. Ошол эле маалда инвесторлор дагы тигил же бул өлкөгө акчасын салууда ИДПны реалдуу көрсөткүч катары карабай койгон шарттар бар.
Алды менен бул жерде сөз ресурстардын акыйкатсыз бөлүштүрүлүшү жөнүндө болууда. Борбор Азиядагы 3 мамлекеттин мисалында карап көрөлү. 2023 жылдын соңу менен Казакстандын ИДПсын киши башына бөлө келгенде $13.000 бир аз ашкан. Өзбекстандыкы болсо киши башына $2.400 туура келет. Кыргызстанда болсо киши башына $1.900. Бирок бул сандар кыргызстандыктар коңшуларына караганда кедей жашайт дегенди толук далилдей албайт. Мисалы, Казакстандагы ИДПнын киши башына эсептелген үлүшү кыргызстандыкынан 7 эсе көп болууда. Демек, казакстандыктар кыргызстандыктарга караганда 7 эсе жакшы жашашы керек. Бирок реалдуулукта бул андай эмес. Казакстанда биз кайра эле ошо Кыргызстан менен окшош дегеним ошо Кыргызстандагы эле баан катталышы бирдей эле. Россияда деле бирдей эле. Мындай эгер покупательский способностьтан же болсо, мисалы, покупательский корзинаны алсак, баягы статистика түрүндө балким Кыргызстан аябай кедей көрүнөт, бирок ошол эле магазиндерден сатылган көлөм же болсо магазинден сатып алынган бир киши башына жана средний чек деп коебуз го, айырмасы жок. Казакстан, Кыргызстан, Россия болуп айырмасы жок, бирдей эле. Бул балким биздин баягы четтен келген акчаларды биз баягы коротуп атканыбыздын эмеси болушу мүмкүн, бирок жана мисалы ошол эле колбаса, ошол эле сыр же болсо ошол эле башка продуктылар болобу, киши башына бөлүп келгенде көп деле айырма жок болуп калат да. Мен ошон үчүн айттым, Кыргызстандын экономикасы, статистика экономиканы туура отражать этпейт да бизде. Мисалы Россия ВВП на душу населения алсак, мисалы Казакстандан 10 эсе азбыз да, бул эми баягы 10 эсе кедей дегенди түшүндүрбөйт да. Демек, бул жерде кеп ресурстардын акыйкатсыз бөлүштүрүлүшү жөнүндө болууда. Айрыкча авторитардык режим орногон өлкөлөрдө кирешенин көбү 10% түзгөн элита гана ээлеп, экономикалык өсүштүн пайдасы жалпы элге жетпейт. Андыктан сандарды бир гана математикалык ченем менен эмес, сынчыл көз караш менен карап окуу туура болот. Улуттук статистика комитетинин Кыргызстандагы азык-түлүк коопсуздугу тууралуу маалыматтарына карасак, 2019 жылдан 2023 жылга чейин Кыргызстанда байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырым тынымсыз өсүп жатканын көрүүгө болот. Бул убакыт аралыгында калктын эң кедей 20% тобунун кирешесинин үлүшү 6,8%дан 4,6%га чейин кыскарган. Ошол эле учурда 20%дык топко кирген эң бай адамдардын кирешеси жалпы улуттук кирешенин дээрлик жарымын түзөт. Демек, коомдогу социалдык экономикалык ажырым тереңдеп бара жатат. Бул тенденция теңсиздикти күчөтүп, коомдун туруктуулугуна коркунуч туудурат. Жакырчылыктын деңгээли дагы чоң. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2023 жылы жакырчылыктын деңгээли 30%дын тегерегинде болгон. 6% кыргызстандыктар өтө жакыр деп эсептелет. Булар айына 3000 сомдон аз акчага жашагандар. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын жана Оксфорд университетинин жаңы изилдөөсүнө ылайык, Кыргызстанда калктын 0,4% көп кырдуу жакырчылыктын чегинде жашайт. Ал эми дагы 5,2% бул коркунучка кабылышы мүмкүн. Көп кырдуу жакырчылык индекси күнүнө $2 жетпеген киреше алып, көпчүлүк учурда үйүндө туалет жана суу түтүгү жок, дарыгерге кайрылуу, билим алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган жакырчылыктын чеги. Айтылгандай, Кыргыз өкмөтү инфляция дагы жайлап жатканын айтууда. Бирок реалдуу сандар баалар бардык тармакта тынымсыз өсүп жатканын көрсөтөт. Кыргызстандын ар бир жашоочусу керектеген негизги товарларды мисалга келтирсек, баалар канчалык кымбаттаганын даана көрө алабыз. Сүт пастерленген 2021 жылы анын баасы литрине 52 сомду. Ал эми 2024 жылы 70 сомду түзгөн. Жумуртка 3 жылдын ичинде 105 сомдон 130 сомго чейин өстү. Нан баасы 25 сомдон 35 сомго көтөрүлдү. Картошка 2021 жылы килограммы 30 сом болсо, азыр 40 сомдон сатылууда. Уй эти килограммы 483 сомдон 690 сомго кымбаттады. Un килограммы 51 сомдон 75 сомго чейин. Шекер килограммы 71 сомдон 80 сомго чейин кымбаттады. Күрүч анын баасы 2 эсе кымбаттады. Килограммы 82 сомдон 170 сомго чейин. Азык-түлүк баасы 2021 жылдан 2024 жылга чейин болжол менен 43,5%га өскөн. Кыймылсыз мүлктүн баасы болуп көрбөгөндө өсүп, рекорддук чекке жетти десе болот. Бишкек шаарында 1 чарчы метр турак жайдын орточо баасы 2020 жылы $600 тегеринде болсо, 2023 жылы ал $900 ашып, баа бери дегенде 50%га өстү.
Батирлер баасы дагы 30-40%га кымбаттаган. Ошондой эле турмуш тиричилик техникасы жана электроника баасы да айтарлык өскөн. Мисалы муздаткычтардын жана жуучу машиналардын баасы 35-45%га, ноутбуктар жана смартфондордун баасы 45-55%га өскөн. Жалпысынан алганда акыркы 3 жылда Кыргызстанда реалдуу инфляция расмий көрсөткүчтөрдөн бир кыйла жогору болууда. Адистердин айтымында инфляция реалдуу деңгээли 20%дан ашышы мүмкүн. Бул калктын сатып алуу жөндөмүн олуттуу түрдө төмөндөтүп, жашоо сапатын начарлатат. Соңку жылда Кыргызстанда салык мыйзамдары боюнча кыйла өзгөртүүлөр болду. Жаңы салыктар киргизилди жана бар болгон салыктар көбөйтүлдү. Бул өзгөртүүлөр салык төлөөчүлөргө кескин таасир этип, баалардын өсүүсүнө себеп болууда. 2021-24 жылдар аралыгында салык төлөмдөрүнүн туруктуу өсүшү байкалып келет. 2021 жылы чогултулган салыктын көлөмү 28,7, 2022 жылы 30,7% өскөн. Ал эми 2024 жылдын алгачкы 3 айында мурунку жылдын ушул мезгили менен салыштырганда өсүү 28% түзгөн. Бир караганда бул экономика кубаттанып жана көмүскө экономиканын көрсөткүчү кыскарып жатканынан кабар бергендей көрүнөт. Бирок абалды терең талдай келсек, бир катар көйгөйлүү тенденциялар ачыкталат. Өкмөт чынында эле салык тескөөнү санариптештирүү, көмүскө экономика менен күрөшүү боюнча бир катар чараларды көрүп келет. Мисалы, электрондук эсеп фактураларды киргизүү, онлайн кассаларды милдеттүү колдонулушу жана кошумча нарк салыгы боюнча милдеттүү каттоо чегин төмөндөтүлүшү. Албетте, бул кадамдар экономиканын ачыктыгын жогорулатууга жардам берет. Кичи жана орто бизнес эки басымга дуушар болууда. Бир жагынан көзөмөлдүн күчөшү, экинчи жагынан улам кирип жаткан жаңы салыктар. Мисалы, пластик таңгактардан экологиялык акы алуу, бензиндин 1 литрине 1 сом салык сыяктуу жаңы салыктар жана алымдардын киргизилиши. Бул ишкерлерге жана акыр аягында керектөөчүлөргө кошумча жүк болуп жатат. 2024 жылдын башынан тартып, тамак аш товарларынын баасынын 8-12%га чейин өсүшү өндүрүүчүлөр жана импортерлордун салык жүгүнүн көбөйгөндүгү менен дагы түшүндүрүлөт. Салык кызматы 2024 жылдын январь-август айларында салыктар жана камсыздандыруу алымдарын чогултуу пландан ашык аткарылганын билдирди. Жалпысынан 187 миллиард 718,5 миллион сом чогултулган. Бул пландалган суммадан 7 миллиард сомго көп. Салык кызматы салыктарды ашыкча чогултууну жетишкендик катары көрсөтүүдө. Бирок салыктарды пландан ашык чогултуу деген өкмөт келечектеги кирешенин эсебинен азыркы чыгымдарын жаап жатканын билдирет. Жана бул ишкерлерге түшкөн дагы бир жүк. Экономисттер чогултулган салыктардын өсүүсү негизинен салык базасын кеңейтүү эмес, бар салык төлөөчүлөргө басым жасоонун эсебинен болуп жаткандыгын белгилешет. Жөнөкөй сөз менен түшүндүргөндө, өкмөт саан уйдун санын көбөйткөндүн ордуна болгон уйдун сүтүн музоосуна калтырбай саап алууда деген сөз. Бул экономиканын өсүшүн жана жаңы жумуш орундарын түзүүнү стимулдаштыруунун ордуна иштеп жаткан ишкерлердин мүмкүнчүлүгүн кыскартып жатат. Жолдорду оңдоо жана тейлөө үчүн күйүүчү майлоочу майдын ар бир литрине 1 январдан баштап өндүрүүчүлөрдөн жана жеткирүүчүлөрдөн 1 сомдон төлөм алынат. Салыктын бул түрү дүйнөлүк тажрыйба. Көп өлкөлөр транспорт жол салыгын күйүүчү майга байлап коюшат. Мындай ыкма акыйкат жана жеңил. Анткени транспортко салык салса, аны бир гана унаасы барлар төлөйт. Ал эми күйүүчү майдан алынган салыктын таасири бардык жарандарга бирдей тиет. Бирок Кыргызстандын шартында бул кайталанма салык болуп саналат. Унаа ээлери күйүүчү майлоочу материалдарды сатып алууда акциздик салык жана мүлк салыгы төлөшөт. Ал эми бензиндин 1 литринен алына турган жаңы салык чындыгында эле бир эле нерсе үчүн 2 эселенген төлөм болуп калат. Мындай шартта транспортко болгон салыкты сактап калуу менен бензинге жаңы салыкты киргизүү керектөөчүлөргө кошумча салык жүгүн жаратууда. Салыктардын мындай топтолушу төмөнкүдөй терс кесепеттерге алып келет. Мисалы, акыркы керектөөчүлөр үчүн бензиндин өздүк наркынын олуттуу өсүшү бул алардын сатып алуу жөндөмдүүлүгүн төмөндөтөт. Транспорттун наркынын жогорулашы жана анын натыйжасында товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баасынын өсүшү. Күйүүчү майга көбүрөөк каражат жумшоого аргысыз болгон калктын кирешесинин азайышы. Андыктан салыктын бул түрү кире турган болсо, анда кыймылдуу мүлк, тактап айтканда транспорт салыгы жоюлушу керек. Ошондой эле бир катар товарларды кайра иштетүү үчүн төлөм, тактап айтканда утиль салыгы боюнча мыйзам күчүнө кирди.
Утил салыгы өлкөнүн ичинде да, чет өлкөдө да өндүрүүчүлөр жана импорттоочулар үчүн милдеттүү төлөм болуп калат. Утил салыгы майлоочу майлар, аккумуляторлор, анын ичинде коргоошун жана электромобилдер үчүн шиналар, электроника, тиричилик техникасы, фильтрлер, ошондой эле аралаш материал, картон, резина, пластмасса жана полимерлерден жасалган товарлар жана таңгактар сыяктуу товарлардан алынат. Демек Кыргызстанда эми автоунаа, электроника жана үй тиричилик техникасынын баасы кымбатташы толук ыктымал. Себеби өндүрүүчүлөр жана импорттоочулар салык жүгүн товардын баасына кошушат. Салыктын улуттук кирешидеги салымы боюнча Борбор Азия өлкөлөрү арасында Кыргызстан 1-орунда турат. Мындайча айтканда, экономикасы кең байлыктарга байланган кошуларынан айырмаланып, Кыргызстан салык төлөөчүлөрдүн тактап айтканда элдин эсебинен жашаган экономика. Андыктан өкмөт кабат-кабат салык салгандан мурун элдин жашоосу жакшырып, салыктардын санын өсүшүнө шарт түзүшү керек. Бул үчүн алды менен экономикалык жана саясий эркиндик болушу шарт. Салыктык түшүүлөрдүн көбөйүшү экономиканын өсүп жатканынан кабар бербейт. Бул каражаттар кандай пайдаланылып жана салык саясаты өлкөнүн жалпы экономикалык өнүгүүсүнө, элдин турмушуна кандай таасир тийгизип жатканы алда канча маанилүү. 2024-жылдын январь-октябрь айларынын аралыгында мамлекеттик бюджетке 372 миллиард сом киреше түшкөн. Бул каражаттардын басымдуу бөлүгү, тактап айтканда 75% салыктык кирешелер. Дүйнөлүк банктын анализине карасак, салык алымдарынын ички дүң продукциядагы үлүшү жалпы дүйнө боюнча орточо 14% түзөт. Улуттук кирешеде салыктык түшүүлөрдүн үлүшү чоң болгон 10-дукка кирген өлкөлөрдүн дээрлик бардыгы өнүккөн батыш өлкөлөрү. Ал эми Кыргызстан сыяктуу өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө бул көрсөткүч орточо 10% тегерегинде. Эгер Борбор Азия өлкөлөрүн алсак, салыктык түшүүлөрдүн улуттук кирешедеги үлүшү боюнча 1-орунда Кыргызстан. Ички дүң продукттун дээрлик 5/1 салыктык кирешелерден куралат. Казакстанда 10% тегереги, Өзбекстанда 15%га чукулдайт. Керек болсо дүйнөдөгү ири экономика болгон Кытайда салыктардын улуттук кирешедеги үлүшү 8%га жетпейт. Дүйнөлүк тажрыйбада мамлекеттер алды менен элдин бутуна туруусуна шарт түзүп, салык алууга ашыкпайт. Качан гана ишкерлердин саны өсүп, алар бутка тургандан кийин мамлекет салык жүгүн жогорулатат. Андыктан жогорудагы анализ көрсөткөндөй, өнүккөн өлкөлөрдө салык жүгү жогору болот. Ал эми Кыргызстандын салыктык алымдар боюнча көрсөткүчтөрү өнүккөн экономикалардын көрсөткүчтөрүнө жакындап жатат. Сырьеолук экономика, тактап айтканда кен байлыктардан түшкөн кирешеге таянган коңшулардан айырмаланып, Кыргызстан салыктардын эсебинен жашаган өлкө. Демек Кыргызстан үчүн салыктын жүгүн оорлотуу менен бюджетти толтуруунун ордуна салык төлөөчүлөрдүн санынын көбөйүшүнө шарт түзүү саясатын жүргүзүү алда канча маанилүү. Бул үчүн алды менен эркиндик керек. 2023-жылы Кыргызстан экономикалык эркиндик рейтингинде 179 өлкөнүн ичинен 115-орунда болуп, экономикалык эркиндик чектелген мамлекеттердин арасында калды. Wall Street Journal түзгөн бул рейтингде коңшу Казакстан 71-орунда болуп, экономикалык эркиндик камсыздалган өлкөлөрдүн катарына кирет. Ал эми Каримов доорунда жабык экономика болуп келген Өзбекстандын көрсөткүчтөрү жакшырып, Кыргызстандан 6 баскычка жогору турат. Соңку жылдары кыргыз бизнес үчүн чоң сыноо болууда. Айрыкча мамлекеттин экономикага ашыкча киргизүүсү, тынымсыз текшерүүлөр жана камоолор күч алып, ишкерчилик эркиндикти чектөө аракеттери токтобой келет. Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдан бери кыргыз бизнеси эркиндик, демократиянын аркасы менен түптөлүп, бутка туруп, ошонун аркасы менен экономика өнүгүп келген. Андыктан экономикалык эркиндиктин болуусу бул эң маанилүү индикатор. Бул коомдун өнүгүүсү, элдин жакшы жашоосу. Канчалык мамлекет экономикалык ишкерчилик эркиндикти чектеген сайын эл ошончолук жакырланат. Андыктан мамлекеттин милдети мамлекеттик ишканаларды түзүү, экономикага аралашып бизнес кылуу эмес. Мамлекеттин негизги милдети ар бир жаран өз оокатына өзү тең болуп, өз оокатына өзү ээ болгудай баарына тең шарт түзүп, экономикалык эркиндикти камсыз кылуу. Мына ошондо гана салыктарды төлөп, казынаны толтура турган ишкерлердин калың катмары пайда болуп, эл байып, мамлекет күчтөнөт. Ушундай оош-кыйыш дымактуу сандар жана реалдуу экономикалык кыйынчылыктар менен дагы бир жыл жыйынтыкталууда. Capital командасы жыл бою аймактагы жана дүйнөдөгү экономикалык тренд тенденцияларга сереп салып турду. Жаңырган жылда кыргыз бийлиги ар бир жарандын жашоосун жакшыртууга багытталган экономикалык саясат жүргүзөт деп үмүттөнөлү. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен ишиңизге ийгилик.